Assalamu alaikum ustaz. Tekever degen kандай? Jamon da tekever degen kандай эле? Tekeverlik Tuğandar Peygamberimiz aytkan, kimdin жүрөгүндө кыпындай tekeverlik болсо, бейиштин жытын жыттабайт. Бейиштин жытын жыттабайт. Бирок tekeverlik эмне? Сахабалар сурашкан, я Расулаллах, бир адам жакшы кийимди кийгенди жакшы көрөт, жакшы бут кийимди кийгенди жакшы көрөт. Şu tekeverlikке жатабы деген жок. Алла чырайлы жакшы көрөт деген. Инналлаха жамил юхиббул жамал. Tekeverlik деген деп туруп анан пайгамбарыбыз айтып койду бардык үммөтүнө. Ал-кибр гамтун нас ва батарул хак. Эки нерсе экен. Адамдарды кемсинтүү, акыйкаттан жүз үйүрүү. Ушул tekeverlik. Ушул сизде жок болсо, сизде tekeverlik жок. Ушул сизде болсо, tekeverlik бар. Эми канчалык деңгей болду болсо, ошончого жараша. Кудайым баарыбызды tekeverliктен тазаласын, амин. Кичпейил болуп, бирибизге кичпейил болуп, кеңпейил болуп жашаганга Аллахым жардам берсин, амин. Tekeverlik жаман. Башка бирөөнү кемсинтүү. Адамдарды өзүн теңине албай, аны төмөн көрүү, кемсинтүү. Ушунун аты tekeverlik. Боюн көтөрүп атат да. Ушундай гамтун нас деп коет. Ва батарул хак, акыйкаттан жүз үйүр. Койчу. Диниңди айтасың да, намазды бирөө барып көрүп келиптир, мен мечитке сен эле бара берчи. Жүз үйүрүп, бир акыйкатты айтсаң, жүз үйүргөн, андай кылбаш керек.